Қарыз деген сөз бізде дағы қарыз айтылады, араб тілінде қарыз. Қаралба деген сөз негізі кесу деген түсіндіреді. Лұғави мағынасы кесіп салу. Қарасту шей'а бил миқраз дейді. Қарасту шей'а бил миқраз дегені бір нәрсені мен қайчыменен кестім деген сөз. Түсініңіздер бе? Кейін қарыз деген сөз ошол бирөөгө жардам катары бирдекени берүү. Бирдекени берип, ал нерсени ал иштетип, ордуна мисилди кайтарып бергенди карыз деп аталып калган. Бирөөгө бирдекени бересин, ал аны пайдаланат, пайдалангандан кийин ордуга ошого мисилди кайтарып берсе, мына ошону карыз деп айтылат. Демек, карыз лугаттан эмне экен? Ал-миqraz, al-qaraztu shay bil-miqraz, карыз айкы деген маанасы катаа, кесүү маанасында, кесип саласы дегени. Ошон үчүн уламалар арабтардын сөзү бар. Al-qarzu miqrazul muhabba. Al-qarz miqrazul muhabba дейт арабтар. Карыз мухаббатты жоготот дейт. Мухаббатты кесип салат дейт. Бирөө менен жакшы дос болсоң, жакшы мамиледе болсоң, карыз алгандан кийин бузулат мамилең. Карыз алдың, бербей койду, сурасаң бербейт, барып душмандык айланат. Экөө бири-биринин душман болуп чыгат. Ошон үчүн карыздын маанасы некен? Кесүү деген маанасы бар. Ошон үчүн ал-карз некен? Миqrazul muhabba, мухаббатты кесип салат. Ортодогу достукту кесип салат, жокко чыгарат десе болот. Ошондуктан карыз сооп иш, жакшы нерсе, бирок шарттардын негизинде. Бүгүн иншалла окуйсуңар, шарттардын негизинде алынса, анда жайыз болот. Эгер шарттар табылбаса, анда болбойт. Ал эми истилахтагы маанасы, шариаттагы маанасы некен? Бир нерсени бирөөгө пайдаланууга берүү, ал нерсени ал алгандан кийин ордуна ошол сыяктуу мисли нерсени кайтарып берет. Мисалы, бир адамга 10 килограмм будай бердиң. Карыз. 10 килограмм будай сурады. Ал будайды алат дагы жейт. Бир айдан кийин сага 10 килограмм башка будай берет. Мына ушул карыз. Түшүнүңөрбү? Не деген бирдеке бирөөгө бердиң, ал нерсени алды, колдонду, иштетти, зарычылык бүткөндөн кийин мөөнөтү келгенде тиги нерсени кайтарып берет. Мына ушуну карыз деп айтылат. Шариаттагы маанасы некен? Карыз ма ту'тихи мин мислиин литатaqadahu. Жосом башка тарифи ал-карз хува аятфа шахсун ли ахар айнан ма'луман мин ал-a'yan al-misliyah allati tastahliku bil-intifa' biha liyarudda mislaha. Айн нерсени бересин, мисли нерсени бересин, бергенден кийин аны ал колдонуп, ордуна мислди кайтарып берет. Карызда мисил кайтарып берилет. Сен берген будайды кайтарып бербейт. Сен берген арпаны кайтарып бербейт. Аны сен бердиң, ал колдонду. Колдонгондон кийин эмне болот? Мүлкү болду, кийин анан бага келгенде сага ошол нерсени кайтарып берет. Мына ушуну шариятта карыз деп айтылат. Фукахалар карыздын тарифин ушинтип баяндайт. Түшүнүңөрбү? Албетте карыз бергенде мисли болуш шарт. Мисли дегени окшош болуш керек. Алардын баардыгы окшош, килограммы окшош, башкасы окшош болуш нерселерди мисли деп айтылат. Силер билесиңер, нерселер эки түрлүү болот. Заватул амсал, заватул кыям. Заватул амсал дегени окшош нерселер дейт. Мисалы, булар эмне? Мавзунат, макилат, адады мутакариба. Ушунтип окугансың китепте. Мавзунат дегени килограммдап сатылган нерселер. Килограммдап сатылган нерселер окшош болот. Будайдын ордуна будай бересин, арпанын ордуна арпа, күрүчтүн ордуна күрүч, алманын ордуна алма, өрүктүн ордуна өрүк кете берет. Түшүнүңөрбү? Бул эмне болду? Мавзунат, мисли. Бир кап будай алдыңбы? Бир кап будай бересин. Арпа алсаң арпа бересин, мисли. Экинчиси макейлат. Макейлат дегени бул баягындай литр менен өлчөп сатылат. Сүттөрдү, майларды, суюктуктарды сатканда литр менен сатат. Буну макейл дейт. Бул дагы мисли. Үчүнчүсү адад мутакариб дегени жакын нерселер көп айырма бербейт. Мисалы жумуртка. Жумурткаларды менен сатат, дааналар сатат. 1 даана, 2 даана, 3 даана сатат. 10 даана алдым дейсин. 13 штук алдым дейсин. Бул адад мутакариб деген жакын. Жаңгактар булар окшош болот. Жакын болот, көп айырма болбойт. Мына ушул 3 нерсени мисли деп айтылат. Килограммдап сатылган, литрлеп сатылган, дааналап сатылган, окшош. Жана мазруат.
Mazruatта бар, бұл оқшош нерселерді метрлеп сатасың. Мага 10 метр бер, 20 метр бер деп сатасың. Мына ушулар мисли нерселер. Эми карыз алганда, карыз бергенде өзгөчө Ханафи мазхабта ушул мисли нерсе каралат. Берилип аткан нерсе мисли болсо, карыз дұрыс болот. Мисли болуш керек. Мисли болбосо, азыркы айтылган 4 нерсеге кирбесе, анда карыз болбойт ал. Карыз болуш үчүн некен ушул азыркы айткан мисли нерселер болушу шарт. Ошон үчүн мисли нерсени бирөөгө бересиң дагы, окшош нерсени. Кийин ошонун окшош нерсени кайтарып аласың. Азыр айткандай эле будайды бердиң, будайды кайтарып алдың. 10 килограмм сүт бердиң, 10 килограмм сүттү кайтарып алдың. 10 жумуртка бердиң, 10 жумуртканы кайтарып алдың. Түшүнүңөрбү? Булар не болду? Карыз болду. Экинчи дагы бир нерсе бар, булар эми мисли болду. Заватул амсал дейт. Заватул кыям дейт. Алар мисли болбойт, окшош болбойт. Аларды не кылабыз? Ордуна биз кыйматын беребиз, баасын беребиз. Мисалы жаныбарлар. Койлорду алгыла, уйларды алгыла, жылкыларды алгыла. Булар заватул акыям. Окшош эмес. Эки кой эч качан окшош болбойт. Эки уй эч качан окшош болбойт. Ошон үчүн жаныбарларда карыз болбойт. Заватул кыям болгон нерселерде бири-бири менен нерсе айырмасы чоң, фарк берген, айырма берген жаныбарларда эми эмне болбойт? Уларда карыз болбойт. Карыз бере турган нерсе ал мисли болушлугу шарт, кайра айтам. Оңотасыңарбы? Демек не болду? Заватул кыямды карыз бере албайсың. Карыз бергенде ошол азыркы айткан же тараза менен, же болбосо килограммдап өлчөп, литрлеп, же эсептеп, даналап, же болбосо метрлеп өлчөй турган нерселер болуш керек. Мына ушуларды карыз берсең болот, ордуна карыз алсаң болот. Мисалы сен эмне кылдың? 10 метр материал алдың карызга, кийин ошондой материалды сага кайтарып берет. Түшүнүңөрбү? Ушулар болот. Ал эми заватул кыям кайра айтам, кыймат менен эсептелген нерселер бар, аларда карыз жүрбөйт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бизде көпчүлүгү баягы койду, эчкини, уйду, жылкыны карызга алдым дейт. Ордуна күзүндө ушундай жылкы берем дейт. Жок, болбойт бул. Ал мисли боло албайт. Түшүнүңөрбү? Анын ордуна карыз алып туруп, баасыны бычып, ошо баасы келгенде баасын бериш керек, же баасына жараша тигини айтыш, баалаш керек. Ушуну карыздын ордуна берип атам, ушул жарайбы, сен разы болсоң, ушуну сага берем деп айтыш керек. Болбосо бул мисли нерселерде заватул кыямда не болбойт? Карыз негизинен болбой калат. Карызга жакын дагы бир нерсе бар, бул арият. Карызга жакын дагы бир нерсе бар, арият деп айтылат муну. Арият деген ар деген алынган, уят деген сөз. Эми аны сураш уят. Мисалы, күнүмдүк турмушта биз кошунадан сурап турабыз. Эмне берип тур? Кетмениң берип тур, күрөгүң берип тур, араңды берип тур, балкаңды берип тур, тешеңди берип тур деп сурайбыз. Ал берет, кайтарып берет. Ушул алып аткан мамиле бар го, ушуну арият деп айтылат. Фукахалардын тилинде арият деп айтылат. Арият дегени буну сураш ар, уят. Ар ким өзүнө тың болуш керек. Ошо балтаң, тешең, мыгың өзүндө болсун. Ар дайым эле суранып жүргөн жакшы нерсе эмес. Бирок кошуналар бири-бириге берем десе, беришин сооп болот. Мына ушунда арият деген нерсе бар. Бул дагы карызга жакын. Кээ бир учурларда карыз өкүмүндө да кетет. Арият менен карыздын айырмасы, ариятта ошол нерсени аласың дагы пайдаланып, ошол нерсени өзүнө кайтарып бересиң. Кетменди алдың, бар иштеттиң, иштеткенден кийин эми кетмендин өзүнө кайтарып бересиң. Манфаатты, пайдасын алдың, кайтарып бересиң. Карызда андай болбойт. Карызды алган нерсени ал колдонгондон кийин ордуна мисли бересиң. Ошол сыяктуу нерсени кайтарып бересиң. Бая айттыга, удайды алдың, унду алдың, бир кап жеп алдың, эми ордуна бир кап ун алып бересиң. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн арият деген маселе бар. Бул дагы карыздын бир түрү, карызга окшош эле маселе. Кээ бир сүрөттөрдө карыздын өкүмүндө келет. Ал эмнекен? Ал алынган нерсенин өзүнө кайтарып берилет. Аны пайдалангандан кийин ошол балтаны, тешени, араны кайра эгесине кайтарып бересиң. Анын бир гана сен пайда гана көрөсүң. Андан кийин дагы бир маселе бар. Фукахалар көп колдонот дайын деген. Карыз ва дайын. Карыз менен дайындын ортосунда не нисбат бар? Карыз менен дайындын ортосундагы нисбат умум хусус мутлак. Умум хусус мутлак карыз менен дайындын ортосунда. Дайын ам, карыз хас. Түшүнүңөрбү? Экөөнүн ортосунда умум хусус мутлак деген нисбат бар балдар. Китептерде көп окуйсуңар дайын деп. Дайын деген эле кыргызча карыз.
Biz эми дайынды деле, карызды деле карыз деп айтабыз, башка сөз жок бизде. Бирок фукахалардын тилинде ал эмне айырмасы бар. Дайын башка нерсе, карыз башка нерсе. Карыз деле дайындын бир түрү. Бирок дайын деген түшүнүк чоңураак болот. Карызга караганда анын несе өкүмү чоңураак. Карызды мисалы түшүндүңөр, мага акча берип тур дедиңер. Мага акча берип тур деп бирөө сурады, 1000 сом бердиң. Ал 1000 сомду коротуп сага кийин акча берип кайтарып. Карыз болду. Дайынчы, дайын маяжибу фи зимма. Маяжибу фи зимма адамдын мойнуна важип болгон нерселердин баарын дайын деп айтылат. Biz kırgızca başka söz yok boğunca karız yap koyuyoruz. Aslında bu dayın. Mayacibu fi zimma bunlar dayın. Misalı bir adam üylönüp otat. Üylөнгөндө mahırdı kiyinçedek verem dedi. Nasiya dedi. O şul mahır anın moyunda dayın bulut. Mayacibu fi zimma. Anın moyuna ne oldu? Karız bolup kalat emi. Anı төлөйт emi. Mahırda. Debel bolsam bir adam bir ödü ne kıldı? Öldürüp saldı. Kokusundan urup aldı. Diyet vacip bolup kaldı. Diyet vacip boldu. Bul diya dagы ne olur? Mayacibu fi zimma. Anın moyunda karız bolup kalat. Түшүнүңөрбү? Адамдын moyunda карыз болгон нерсе ал дайын. Же мамиле кылдың, алды сатты кылгандан кийин акчаң жетпей калды. 1000 сом жетпей калды, 1000 сом беришиң керек болуп калды. Ошол алды сатты кылганда калган 1000 сом ошол дайын. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн не болду? Дайын менен карыздын ортосунда айырма бар. Биз баарына карыз деген менен бул фукахалардын тилинде дайын башка, карыз башка, экөөнүн ортосундагы нисбат, умум, хусус, mutlak. Dayın деген бүт жалпы барын камтыйт, карызды да камтып алат. Ал эми карыз деген ал карыз, ал хас. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн биздин сабакта карызды да окуйбуз, дайынды да окуйбуз, дайындын түрлөрүн окуйсуңар, бүт бардыгын иншалла тартиби менен айтып келебиз. Ошондой эле дагы бир сөз колдонот, салаф деп. Карыз, дайын, салаф. Салаф деле ошол карыз маанасында колдонот. Түшүнүңөрбү? Салаф деген дагы бай саламда да колдонот. Негизинен салаф ошол карыз маанасында дагы колдонот. Салаф, дайын, карыз бардыгы мутакариб алфаз. Андан кийин карыздын өкүмү. Нафсул карызга келип атабыз. Нафсул карыз деген өкүм эмне? Карыздын өкүмү карыздын өкүмү бул карыз лазымбы, лазым эмеспи деген биринчи маселе турат. Биринчи маселе адам бул билип алгыла, бул куруз, карыз бул акту табарру. Акту табарру дегени бул бирөөгө кайрымдуулук кылуу, жардам берүү, анын кажетине салым кошуу, жакшылык кылуу деген сөз. Мына ушуну акту табарру дейт. Ошон үчүн куруз, карыздын бардыгы булар акту табарру. Акту табарру. Ошол эле учурда карыз качан лазым болот деген маселе турат. Карыз, нафсул карыз. Бу жерде башка уламалар маскабын айтып кетти, түшүнүктүү болуш үчүн. Мисалы Ханабила уламаларында, кээ бир Шафи уламалар маскабында кабза кылгандан кийин карыз лазым болот. Ошол карызды бирөөгө бердиң, анын мүлкүнө өттү, ал кабза кылды, эми карыз лазым болот. Маликилерде сүйлөгөндөн кийин карыз болот, лазым болот. Карыз берем дедиң, нафсың менен карыз бериш керек болуп калат, милдеттүү аларда. Ханафилерде карыз гайры лазим, лазым эмес. Ханафи мазхабта карыз лазым эмес. Карыз лазым эмес деген сөздүн маанасын түшүнүп алгыла. Мисалы, карыз алып аткан адам, карыз алгандан кийин, мисалы, бир айга деп карыз алды. Алып туруп эле кайтарып берсе да боло берет. Бир ай эмес, ошол заматта мага зарылчылык эмес экенин кайтарып берсе да боло берет. Бул лазым эмес. Карыз берип аткан адам дагы берип алыптыр, бир айга деп берди, өзүгө зарыл болуп калып, ошол заматта кайтарып бер десе да боло берет. Себеби бул акты табарру. Бул бирөөгө жакшылык кылууда мажбурлоо деген нерсе болбойт. Түшүнүңөрбү? Ыктыярлуу. Ошон үчүн бул Ханафи мазхабта карыз мекен гайры лазим. Ошон үчүн алган адам деле ошол замат кайтарып берем десе, ыктыяры бар. Берип аткан адам деле айткан мөөнөтүнөн алдын деле алам чакысы бар. Ошон үчүн карызда мөөнөт болбойт тугандар. Бир айга да берди, 10 күнгө да берди. Эми мөөнөтүндө турган жакшы убадасында. Бирок ага чейин өзү зарылчылык болуп калса, карызын алганга болот. Бирок дайын андай эмес.
Дайынан да емес. Сода кылдың, насия сода кылдың. 1 айдан кейін, 2 айдан кейін бересин акчасын деп. Эми 1 ай, 2 ай күтөсүн. Бул дайын. Ага чейин сурай албайсың. Бул дайын. Карыз башка маселе. Дайын башка маселе. Көрүп атасыңарбы? Карызда берип атасың, мейли 1 айга иштетип тур деп. Эртең эле өзүңө зарылчылык болуп калса, эртең сурасаң акың бар. Түшүнүп атасыңарбы? Ошон үчүн карыз менен дайын айырмасы ушул. Карыз Ханафи мазхабта гайры лазим. Берген адамга да лазим эмес, тигиге да лазим эмес. Зарыл болсо кайтарып алганга, тиги бергенге толук акысы бар. Андан кийин карыздын өкүмү. Карыздын түшүнүңөр, эми карыздын өкүмү эмне? Карыз беришлик жайыз. Качан жайыз? Эгер шариятта тыюу салынган нерселер болбосо. Шарият тыюу салынган нерселер үстүнө үстөк пайыз, башка пайда көрүү максаттар болбосо, анда карыз берүү жайыз. Түшүнүңөрбү? Карыз берүү жайыз. Бирөөдүн кажетин бүтүрүү чоң сооп иш. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мубарак хадистеринде айтат, ким бирөөдүн бул дүйнөдө бир мүшкүлүн жеңилдетсе, Алла Таала маган ахиреттеги мүшкүл, кыйынчылыктарды жеңилдетет деген хадис бар. Түшүнүңөрбү? Кимди жакшылык кылсаң, Алла Таала сага ахиретте жакшылык кылат. Жакшылыгын берет, жеңилдик берет. Ошон үчүн карыз берген сооп иш, өтө чоң иш. Качан эгерде ошол карыздын шарттары табылып, анын үстүнө үстөк пайыз же пайда көрүү башка маселелер болбосо. Түшүнүңөрбү? Эгерде үстүнө пайда көрүү болуп калса, туура эмес маселелер чыгып калса, шарият тыюу салган. Анда не болот? Карыз берүү нажайыз болуп калат. Кээ бир сүрөттөрдө харам болот, азыр окуйсуңар. Эми карыз берүүдүн өкүмү ар түрлүү болот. Бул адамдарга жараша, ахвалга жараша, халатка жараша өзгөрө берет. Эгерде бир адам муктаж болсо, ошол адамдын муктаждыгын жоюп коеюн, ошол муктаждыгын бүтүрүп коеюн деген максатта берсең, жана анын үстүнө эч бир баягындай үстөк пайыз сурабасаң, 100 000 берем, үстүнө 10 000, 5 000 кошуп бересиң деген эч бир шарт койбостон карыз берсең, анда жайыз нерсе. Жайыз эмес, бул мустахаб. Жакшы амал. Шариятыбыз ар бириңер бири-бириңерге жардам кылгыла, мусулмандар бири-бирине жардам кылсын деген маселе ушул. Үстөк пайыз эмес, бир гана сен зарылчылыгыңды бүтүр, кийин мага кайтарып бер деген максатта берсе, үстүнө эчтеке албастан, бул не болот экен? Мустахаб, жайыз түрү. Экинчи сүрөтү балдар. Карыз берип атат бирөөгө, бирок үстүнө үстөк пайыз алып атат, же болбосо сүткорлук кылып атат, башкача айтканда. Айтып атат, 100 000 беремин, үстүнө 10 000 кошуп, 110 000 кылып кайтарасың деди. Түшүнүңөрбү? Бүгүнкү күндө көп ушундай болот. Бул баягы эле харам. Харам, Куранда айткан харам риба ушул. Ахаллаллахул бай'a ва харрама риба деген ушул риба. Түшүнүңөрбү? Бул нажайыз сүрөтү. Карыз берип атасың, үстүнө пайда көрүп атасың. Пайда көрүп атасың, бул нажайыз харам. Биринчи сүрөтү харамдын. Экинчи сүрөтү карыз алып атасың, бирок кайтарам деген ниетиң жок. Бул да харам. Бирөөдүн малын алып жөнүн жеп коюп атасың. Карыз алганда эле ниетиң жок кайтарам деген. Түшүнүп атасыңарбы? Алдың, жедиң, иштиң, ойнодуң, күлдүң, жыргадың, берейин деген ниетиң жок. Бул сүрөттө дагы карыз алуу не болот экен? Карыз алып аткан адам өзүнө ишенет. Карыз алып атам, бирок кайтарып бергенге менин мүмкүнчүлүгүм бар дейт. Кирешеси бар, башка жол менен кайтарып бергенге орду бар дейт, карыз алып атат. Карыз берип аткан адам дагы анын үстүнө мынча бересиң деп пайыз эчтеке айткан жок. Сүткорлук кылган жок. Ал сүрөттө дагы карыз алса болот. Жай сүрөт ушул. Карыз алып атасың, аны бергенге мүмкүнчүлүгүң бар, өзүңө ишенесиң. Бирөөдөн акчаң бар алып бересиң, бизнесиң бар, башка сүрөттөрү бар, кайтарып ордуна койгонго толук мүмкүнчүлүгүң бар. Мына ушул сүрөттө гана карыз алса карыз жайыз. Түшүнүңөрбү? Мына ушул жайыз сүрөтү. Андан кийинки сүрөтү. Карыз алып атасың, карыз берген адам сага сүткорлук кыл деген жер, сүткорлук кылган жок. Үстүнө пайыз кошкон жок. Бирок сен алып атканда өзүңө мутмайын эмессиң. Төлөгөнгө мүмкүнчүлүк барбы, жокпу билбейсиң. Балким төлөй албашлыгың көбүрөөк. Кирешең жок, алаткан эчтекең жок, сататкан эчтекең жок, төлөй албайсың. Бирок карыз алып атасың. Мындай учурда карыз алуу макрух болот. Көрдүңөрбү? Төлөгөнгө мүмкүнчүлүк ишеним болсо, ошондо жайыз болот. Төлөгөнгө мүмкүнчүлүк болбосо, көбүрөөк төлөй албай каламго деген коркунуч болсо, ал сүрөттө эмне болот экен? Карыз алуу макрух болот. Албетте өтө катуу муктаждык болсо, анда
қарыз алса болот, ал башка маселе. Андан кийин маселе, бул да көп суралат, бул ибадатка карыз алуу. Ибадатка карыз алуу. Мисалы, хажыга барганда карыз алып, хажыга барса болобу деп суралат. Умрага барганда карыз алып барып келсе болобу деп суралат. Даватка чыкканда карыз алып чыгып келсе болобу деп суралат. Ушул маселелер да көп суралат. Ибадатка карыз алуунун дагы фукахалар маселелерин хал кылып чечип койгон. Эгер ибадат важиба болсо, важип болгон болсо, ал сага милдеттүү важип болуп калган болсо, кийин төлөгөнгө дагы сенин толук мүмкүнчүлүгүң болсо, мына ушул учурда гана карыз алса болот. Мисалы, бир адамга хаж важип болгон. Бул важип, фарз. Хажга барбай жүрөт. Анан не болду? Хажга баргысы келди. Бирок жанында тыйыны жок. Бирок бирөөдөн карыз алып барып келсе болот, келгенден кийин төлөгөнгө 100% мүмкүнчүлүгү бар. Бизнесинен, башкасынан сатып чыгарып берет. Түшүнүңөрбү? Эми ушул адамга анда хажыга карыз алып барса болот. Бул ибадат важиба. Важип болгон үчүн аны карыз алып барса болот, ордунда төлөгөн мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле учурда ибадат важиба, бирок барып келгенден кийин төлөй албай калаткан болсо, төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жетпей калаткан болсо, ага хаж важип болбойт. Күнөөкөр болду, өткөзүп берген үчүн, дахил кылган үчүн, бирок хаж важип болбойт эми. Түшүнүңөрбү? Карыз алганга болбойт эми. Карыз алганда аны кайтарып бергенге толук мүмкүнчүлүк болуш керек балдар. Түшүнүп атасыңарбы? Ал эми ибадат гайры важиба. Мисалы, умра важип эмес, дават важип эмес. Буларга акча карыз алган, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, жайыз, бирок жакшы эмес. Жайыз, бирок уламалар жакшы эмес дейт. Аларды карыз албай кылыш керек дейт. Мүмкүнчүлүк болбостон туруп барышлык такырына жайыз. Болбойт. Шартың жок, умрага кетип атасың, эчтеке жок. Шартың жок, даватка барам деп атасың, дагы башка ибадат кылам деп атасың. Карызды төлөй турган мүмкүнчүлүк да жок сенде. Болбойт. Шариатта ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха деген эреже бар. Ар кимдин өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша шариат өкүм берет. Ошон үчүн ал адамга антип кыйналып жатып умрага, же хажыга, же даватка, же башка ибадатка карыз алганга болбойт. Бир эле сүрөтү ал важип болгон, барып келгенден кийин төлөгөнгө толук мүмкүнчүлүк бар болсо, ошого карыз алса жайыз. Кийинки сүрөттөрдө эгерде мүмкүнчүлүгү болсо, анда барса жайыз, бирок антип карыз алган жакшы нерсе эмес. Түшүнүңөрбү? Андан кийин карыздын шарттары. Бул жерде мукриздин шарттары, карыз берүүчүнүн шарты каралат. Мустакриз, карыз алуучунун шарты каралат. Мал берилип аткан шарт, карыз каралат. Нафсу карыз дагы каралат. Ошонун негизинде анан карыз берилет. Түшүнүңөрбү? Биринчиси карыз берүүчү адам. Карыз берүүчү адамда эки нерсе каралат. Ахлият ва милкият. Ахлият ва милкият. Карыз берип аткан адам, туугандар, акылман, баалык, азат болуш керек. Акылман, балагатка жеткен, кул эмес, хур адам болуш керек, азат. Мына ушуну ахлият деп айтылат. Ошол адам карыз берсе болот. Акылы жок жинди карыз берсе, карыз өтпөйт аны. Жаш бала карыз берсе, ал да өтпөйт. Кул адам карыз бере албайт, анын бүт дүйнөсү кожоюнунуку болот. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн карыз берип аткан адамда не кылат экен? Эки шарт каралат: ахлият ва милкият. Биринчиси эмне экен? Ахыл болуш керек. Карыз бергенге ахыл болуш керек. Ахыл болуш үчүн биринчи акылман болуш керек. Акылдуу болуш керек. Экинчиси балагат жашына жеткен болуш керек. Үчүнчүсү эмне экен? Азат. Кул болуш керек, хур болуш керек. Азат кылынган адам болуш керек. Мына ушул адам карыз берсе эми карызы жүрөт. Демек, жиндинин, жаш баланын, кичинекей баланын карыз берсе карызы өтпөйт. Ошондой эле атасы жаш баласынын малын да карызга бере албайт. Жаш бала дедик го. Мисалы, кээ бир жаш балдар болот, малы мүлкү болот. Бирөөдүн баласына не кылды? Хадия кылды, жаш баласына белек хадия кылды. Кымбат баалуу белек. Ал ошол кичинекей баланын мүлкү болот. Аны ата-энеси алганга болбойт. Ата-энеси алып туруп, бирөөгө карызга бергенге да болбойт. Ал жаш баланын мүлкү. Вали болгон үчүн карап аны неме кылат, бирок ал мүлк баланыкы. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн кичинекей бала болсо, анын атасы же энеси кичинекей баланын мүлкүнү дагы карызга бере албайт.
Қарызда эмне экен? Ахлият шарт биринчиси. Экинчиси, карыз берип аткан адам малик болуш керек. Өзүнүн мүлкүнү бериш керек. Бирөөдүн мүлкүнү бере албайт. Отуруп алып фаланчынын мүлкүнү ала бер дейсиң, ала албайт ал. Осуң жап. Эсинегенде монту жабыш керек, шайтан келип кетет. Түшүнүңөрбү? Некен карыз маселесинде берип аткан адам малик болуш керек, өзүнүн мүлкүнү гана карызга берет. Өзүндө жок бирөөдүн мүлкүн бере албайт. Мунун мүлкүн ала бер деп бере албайт, эч качан бере албайт. Албетте бир сүрөтү бар, вакил кылса болот бирөөдү. Вакил кылып туруп, вакил аркылуу бердирсе болот. Бул вакалаттын негизинде болуп аткан нерсе, негизинен мүлк. Демек, карыз берүүчү адамдын эки шарты бар экен. Ал ахл болуш керек. Ахл деген үч нерсени эске алабыз. Акылман, балагатка жеткен жана азат, кул эмес, хур болуш керек. Экинчи шарты эмне экен? Малик болуш керек. Ошол берип аткан карызга малик болуш керек, өзүнүн мүлкүн бериш керек. Бул карыз берүүчүнүн шарты. Экинчи, мустакриз, карыз алуучунун шарты. Мустакриз, карыз алуучунун шарты акыл жана кабза болуш керек. Акылман болуш керек. Акылман дегени ал пайда зыянды билет деген сөз. Карыз алып атат, пайда зыяны берет ал, билет. Өзүнүн пайдасын да түшүнөт, зыянын да түшүнөт, билет. Түшүнүңөрбү? Мына ушуну акыл деп айтылат. Акылман болуш керек. Бирок карыз алуучу адамга балагат жашына жетүү шарт эмес. Балагат жашына жетүү шарт эмес, бирок пайда зыянды билүү шарт. Эгер балагат жашына жетпеген кичинекей балага берип койсоң, анда карыз болбойт ал. Түшүнүңөрбү? Карыз алып аткан адам акылман болуш шарт. Түшүнүңөрбү? Акыл тамиздейт, ошо пайда зыянды билет, карыз алды, карызды кайтарып бериш керек деген түшүнөт, баарын түшүнгөн болсо, ушул балага жетелик болсо деле карыз алса, ушундай адам болот. Жана ошол эле учурда ошол кичинекей баланы ата-энеси баягы мамиледен тийбаган болуш керек. Эгерде жаш бала болсо, ата-энеси сен содакаңа болбойт деп, жашың жете элек деп тийип койгон болсо, ошол балага карыз берип койсоң өтпөйт ал карыз. Ошол бала карыз алып жоготуп койсо, сен төлөбөйт аны. Ал ахл эмес ал. Ахл эмес, кичинекей балага акча берип койдуң, ал жоготуп алды, ата-энеси төлөбөйт, ал да төлөбөйт. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн мустакриз, акылман болуш керек. Түшүнүш керек пайда зыянды. Балага жетпеген болсо деле боло берет, бирок ата-энеси уруксат берген болуш керек. Ата-энеси уруксат бербеген болсо, мамнуу кылынган, тийип салынган болсо, анда ага карыз берген болсо, анда карызды ата-энеси төлөбөйт ал. Түшүнүңөрбү? Экинчи шарт мустакриз, карыз алуучу адамдын экинчи шарты ошол карызды кабза кылыш керек, мүлкүн өткөзүп алыш керек. Сен акчаны бердиң, ал мүлкүн өткөзүп алды, буюмду бердиң, мүлкүн өткөзүп алды. Эми ал эмне болду? Карыз толук болду. Мүлкүн өткөндөн кийин эми карыз толук болот. Түшүнүңөрбү? Эми карыз маселеси боюнча үчүнчү нерсе бул мал. Берилип аткан карыз нерсе. Азыр айтып өттүк аны. Ханафи мазхабында берилип аткан нерсе мисли болуш керек. Мисли гана нерселерди гана эмне кылабыз? Карыз бере алабыз. Алар мислиге биринчи акча турат. Акчанын түрүнүн бардыгы, алтын, күмүш, булар бардыгын карызга берсе болот. Берсе де болот, кайтарып аласың баягы жолдор менен. Экинчиси, буюмдарда азыр айттык, мисли болуш шарт. Мисли дегени маузун, макил, адат мутакариба. Килограммдап сатылган, литрлеп сатылган жана окшош буюмдар, дукум сыяктуу. Түшүнүңөрбү? Мына ушуларды карызга берип, кайра алса болот. Ушул нерселер биздин мазхабта мал болуп эсептелинет, мисли болуп эсептелинет. Ушуларды берсе, кайра ордуна алса боло берет. Түшүнүңөрбү? Андан кийин акыркы шарты ушул карызда шарт коюлбаш керек. Эми шарт мисалы, мен карыз берип атам, үстүнө үстөк пайыз бересиң деди. 100 миң берем, 10 миң бересиң, 5 миң кошо бересиң деди. Бул харам. Бирок муну менен карыз батыл болбойт. Шарт фасид менен шарт өзү фасид болот, акт жайыз боло берет. Акт болду, кийин кайтарганда 100 миңден кайтарып бересиң. Баягы айткан үстөк пайызы кайтарылбайт. Түшүнүңөрбү? Себеби бул окууда да бар ушундай нерсе, булар эмне болот? Шарт менен фасид болбойт, балки шарт өзү фасид болот, тиги жайыз болуп кете берет. Ошон үчүн туура эмес айткан болсо, анын үстөк пайызы берилбейт, кошумчасы берилбейт, бирок карыздын өзүнө кайтарып берилет. Түшүнүңөрбү? Кыскача карыз боюнча ушул темалар азыр бүгүнгө болот. Иншалла калганын кийинки сабактарда улайбыз иншалла. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اللهم فقهنا بالدين والعلم اللهم فقهنا بالدين يا رب العالمين ешкимизди карыздар кылбагын ya Rabbi карызга жакындатпагын ya Rabbi карыз алдырбагын ya Rabbi alamin hajatlarыбызды баарын өзүң кайыбыңдан жардам берип бүтүргүн ya Rabbi sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil alamin.